Assalamu alaikum, урматтуу YouTube сүйүүчүлөр. Бүгүн биз кезектеги видеобузду чыгарып отурабыз. Бул видеобуздагы ушул сөл жылан тууралуу жана биогумус тууралуу болмокчу. Анда эмесе ушул биогумусту иштеп чыккан сөл жыландар тууралуу кыскача айтып кетейин. Сөл жыландардын мен билген эки түрүн билет экенмин. Дагы бир түрү бар эле, үчүнчү түрү мен эсимден чыгып атат. Кийинки видеодо сөзсүз эскертип кетем. Биринчи түрү бул Калифорния кызыл сөл жыландары. Экинчи түрү старатель деген түрү бар. Булар өкө тең ушул кык, малдын кыгын жана үйдөн чыккан майда чүйдө почок, ошого окшогон нерселерди жейт. Калифорнийский красные черви деп коет. Калифорния кызыл сөл жыландарын. Бизде Ош Жалал Абад деги эле Кыргызстанда ушул сөл жыландын калифорнийский красные черви деп ушул Калифорния кызыл сөл жыландарын көп багабыз. YouTube'дан өзүңүздөр дагы көрсөңөр болот. Калифорния сөл жыландары менен старатель сөл жыландарынын айырмасы: бирөөсү суука чыдамдуураак болсо, мисалы старатель. Экинчиси Калифорния кызыл сөл жыландары тез көбөйгөндүгү менен ушундай кичине айырмачылыктары бар. Болбосо өкө тең көңжейт, өкө тең жашаган жерде, ол жашаган жерде бул дагы жашайт. Кыскасы ошондой. Эми биогумус тууралуу айтып кетейин. Биогумус деген эмне? Биогумусту не кылат деген дагы суроолор болду. Эми билбегендин айыбы жок. Өмүрү көрбөгөн, өмүрү билбеген адам болсо айтып түшүндүрүп коюш керек. Мен деле өзүм мына ушу 1-2-3 жыл болду бул биогумусту билип, сөл жыландарды билгениме 2-3 жыл эле болду. Анын эч уяты жок. Биогумус деген бул ошол сөл жыландардын иштеп чыккандан кийинки көң да. Таза экологиялык, таза жер семирткич. Азот, селитра, аммофос жана башка баягы химиялык жолдор менен, жасалма жолдор менен жасалган жер семирткичтерге караганда 10 эсе жакшы бул экологиялык таза биогумус болот. Биогумус менен пышкан бадыраң, помидор, кокон гилас, деги эле ушул биз жеп аткан мөмө жемиш, жашылча жемиштердин бардыгы ушул эгер биогумуска пышкан болсо, анда сиз таза, химикаты жок мөмө жемиш менен азыктанып аткан болосуз. Эгерде химиялык жолдор менен бышкан болсо, анда сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга өзүңүз зыян келтирип аткан болосуз. Эми убакыт келип калды окшойт. Жерлерибиз бардыгы арык, наркоман болуп бүттү. Биогумус бул ошол жерди мындайча айтканда дарылап, жерди калыбына келтирип, жерди семиртип, жерди керектүү витаминдер менен камсыздап, анан ошол витаминдерди мөмө жемиштерге берип, чоңойтуп, жетилдип бышыра турган ушул биогумус болот. Биогумус менен өстүрүлгөн дарак болобу, мөмө жемишпи, кыскасы ушул огородко сепкен болсоңуз, мисалы помидор, бадыраң эккен болсоңуз биогумус менен бышкан бадыраң, помидор жештүү, таамдуу, анан ушундай башкача болот экен. Ал эми берки химикат менен бышыргандар, мисалы жулдуңузбу, эртеси күнү карасаңыз бир жери былып баштайт экен. Бул менин оюман чыгарган сөз эмес. Буну бардыгы эле ушул биогумус багып, биогумус менен мөмө жемиш бышырган
агаларыбыз, эжелерибиз айтып эле келатат. Биогумус даракты тез жетилтип, боюна анан иммунитет берет экен, негизгиси, эң негизгиси. Канча мынча ооруга моюн бербей өсүп, чоңоюп, пышып жетиле берет экен. Биогумустун пайдалуу жагы ушундай. Биогумустун не кылат, ол эмне дегендерге жооп ушул болсун. Эми биогумусту канча себиш керек, кайсы таракка канча себиш керек деген дагы суроолор болду. Биогумусту мисалы 1 жылдык таракка 10 килограмм, эми канча мисалы көп болсо 15 килограммдан 10 килограммдан баштап түгүн чукуп туруп эле биогумусту салып, үстүнөн кичине суу куюп, топурак менен көмүп кое бересиз. Болбосо топурак аралаштырып койсо дагы боло берет. Кайсы маалда эгет, кайсыл учурда деген любой маалда боло берет. Жазындабы, кышындабы, айрыкча негизгиси жазында азыр ушундай маалда кылган жакшыраак болот деп коет. Биогумус менен алектенген мына YouTube'дан көрүп атасыңар. Өзбекстанда өтө жакшы кетип атат бул биогумус. Биздин келечегибиз дагы ушул жака баратат. Келечекте элдин бардыгы эле ушул биогумуска өтүп калат. Мен жеке оюм ошондой. Азыр көпчүлүгү уже түшүнүп калды. Химикат менен азыктанбай, ушул биогумуска бышырып, ошону менен биогумуска бышкан мөмө жемиштерди жейли деп калышты. Секин адамдар ошого баратат. Эми не демекчимин? Сиз дагы сөл жыланды алың, көңгө салың, биогумусту чыгарып, огородко себип, өзүңүздүн үй бүлөңүздү, элди камсыздай албасаңыз дагы жок дегенде өзүңүздүн үй бүлөңүздү таза тамак аш менен камсыз кылың. Оорунун бардыгы ушул биохимикат, азот, селитралардан чыгып атат деп Абдулла Ташиевич сайрап эле келип атат. Өзүңүз дагы ойлонуп көрүң. Химиялык жолдор менен пышырылган тамак ашты жеп жүрө берсек, акыры эмне болот барып? Давай ушуга өтөйлү, туугандар. Ар бирибиз үйүбүздө багып, өзүбүздүн огородубузду ушул таза жер семирткич менен жерлерибизди семиртип, ден соолугу чың мамлекет болойлу. Келечек жаштардын колунда дейт. Жаштар ушул ишти кармагыла. 200 сом, 1000 сом, 2000 сомдун көзүн карабай, 2000 сомду достор менен аш жеп, же бир жерге футбол ойноп деле жок кылып коетабыз. Андан көрө ушул үйдө кык болсо, кичине сөл жылан алып, салып, буну эркек адам эмес, буну пенсионер, чал, кемпир болобу, же болбосо келиндер, кыз келиндер, биринчи класста окуган бала деле карап багып кое берет бунучу. Өтө эле түйшүгү жок. Дагы түшүнбөгөн жерлери болсо, айтылбай калган жерлер болсо, мен телефонго, экранга телефонумду калтырып кетем. Ошол боюнча чалып сурасаңыздар боло берет. Мен эч зерикпей силерге түшүндүрүп бергенге даярмын. Биогумусту иштеткиле, сөл жыландарды алгыла. Эми мына гүл боюнча айта кетейин. Бул гүлдү отургузганыбызга ушул горшокко бир 4 ай, 5 ай болуп калды. Отургузгандан кийин 1 айдан кийин бул результат көрсөтө баштады уже. Мына жалбырактары жылтылдап, жирный болуп,
здоровый гүл болуп турат. Буга чейинки акыбалын мен көрдүм, силерге жалган, мага чын. Буга чейинки акыбалы сүрөткө тартып албапмын, мынчалык эмес болчу. Буну биз эч кандай топурак же кум аралаштырбай эле түп-түз эле биогумуска отургузганбыз. Апалар, эжелер, карындаштар, келиндер гүлдөрдү мына ушул биогумуска отургузуп, сууну эле куюп коюп отурсаңар болот. Калган бир дары-пары эч нерсе кошуштун кереги жок. Биогумуска отургуздуң, болду. Суудан куюп коесуң, 3-4 күндө бир, 2-3 күндө бир куюп коесуң, болду. Калган азыкты бул гүл ошол биогумустан алып алат. Анан бул эксперимент кылып, мен өзүм ушундай сөл жыланды мындай торттун идишине салып алып, үйгө алып кирип алганмын. Ушинтип багып, текшерип көрөйүн депчи. Бул канчага көбөйөт. Бул жерге 3 дана сөл жылан салганбыз. Уже тууптур мына. Мынау кокон деп коет мынаны. Булар эшикте жүргөндө суукта туубайт. Мынау кокон деп коет мына ушуну. Мен азыр колума алып көрсөтөйүн, жакшы көрүнбөй атат. Ушул 3 дана сөл жылан канчага көбөйөт. Муну мен сиздерге видео кылып көрсөтөм. Мына ушул сөл жыландардын тукуму болот. Кокон деп коет. Ушул бир эле кокондун ичинен 2ден болбой калды дегенде 2 сөл жылан чыгат. Болсо 15ке чейин сөл жылан чыгат. Ошондо орточо 5тен эсептесеңиз, бир айда булар канча жолу тукум коет. Анан ол тукумдун ичинен канча сөл жылан чыгат. Булар ушундай тез көбөйөт. Туугандар, ушул нерсени баштайлы. Элибиздин келечегин химияга эмес, биогумуска байлайлы. Анда эмесе, кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта тургула. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Коңгуроону басып койгула. Кийинки тарткан видео өзү эле тырыңк деп келет. Рахмат. Көрүшкөнчө.